Достор, билбегеним көп турбаева рубрикабызды улантабыз. Өзүм иштетип, түгөнүп, фабриктин продукцияларыны сиздерге кеңири айтып берем деп өзүмө рубрика ачкам. Кеңири маалымат сураган адамдарга дароо эле ютубтан ссылка эле жөнөтүп коем. Менин полкамда биздин үй бүлөбүздө сүйүктүү продукция бул ооз чайкагыч, тиш чайкагыч, лечебные травы деп айтып койсом болот. Буну аябай жакшы көрүп, үй бүлөмдө дайыма полкамда кармайм. 22-56 артикул. Бул эки түрү бар. Лечебные травы и экстра свежесть мындай артикулы. Мунун офисте дагы кармайм, үйдө дагы кармайм. Бул эмнеси жакшы? Мисалы, сиз эртең менен тиш жуабыз, кечинде тиш жуабыз. Ал эми тамактанганда, обедте, арасында тамактанганда ооз жыттанып калат, дароо чайкап алганга. Анан бул эмнеси мага Фаберликтин тиш чайкагычы, ооз чайкагычы эмнеси менен жакты? Бул биз кайсы бир жылы ысык көлгө жөнөп калдык. И менин тишим ооруп калды. Каттуу тишим ооруп, зубнойго барып, бул тишим жараксыз, жулуп салыңыз дегенимде, мага тишимди жолго кетип атыпсыз, жулбаймын деди. И эми мен аябай кыжалат болуп, эми отпуск эс алуу эмес экен деп жолго Фаберликтин ушул тиш чайкагычын алып эле кете бергем. И дал ушул мага жардам берип, ишенесиздерби? Мен сонун эс алып, тишим ооруганы басылып, жардам берген. Тишим ооруп, тишимди жуа албай калгам, бирок мага аябай ушул тиш чайкагыч жардам берген. Анан аябай жолдо жүргөндө дагы жакшы экен. Тишиңди жуа албайсың, бирок чайкап дароо өзүңдүн оозуңду гигиенасын, тазалыгын кармаганга бизге возможность берет экен. Дал ошол ооз чайкагычтарга ушул освежитель кирет, малина, вишняныкы бар. Бул дагы спросто, кичинекей сумкага салып алганга, сээп алганга, даже эмне деп коюшат, антигаи деп коюшат. Анча мынча арак ичкендер деле гаиге келгенде оозуна сээп коюшат экен. Билбейм канчалык иштейт, канчалык иштебейт. Оозуна сээп коюп гаиге билинбейт деп айтышат. Чынбы жалганбы билбейм, бирок негизи сунуштайм, аябай ооздун гигиенасын сактайт. Деги эле ооздун гигиенасын, тазалыгын с пребиотиками гель спрей бар. Азыр каталогда жок болуш керек. Сиздерге көрсөткөнгө аракет жасайм. Каталогда освежителдер ушундай көрүнүштө 165 сом, скидка болгондо 105 сом берет. Дал өзү ушундай көрүнүштө мен офисте кармайм. Андан сырткары дагы мындай эксперт сериясында ополаскиватель для полости бар. Артикул 16-37. Для чувствительной кожи ушундай ополаскиватель дагы бар. 16-53. Мына бар экен. Жакшы каталогда көрүп калдым. Мына ушул гель спрей аябай сонун, устраняет неприятный запах. Бул микрофлораны нормализовать этет. Мисалы, кээ биркилер коронка алтын тиш салышат. Тиштерин оңдогондо ушундай коронка жасайт. Анан ичинен бактериялар жашап калышат. Анан жыт чыгарышат. Жыт чыгарганда неприятно болот. Ушул гель спрей с пребиотиками бул оозубуздагы кандай десем, жаман бактерияларды жеп, нормальный жыт жоготуп, ушул жаман бактерияларды жеп, приятный, керектүү бактериялар жашап калат. Ушуну дагы сунуштайм. Артикул 16-79. 239, скидка болгондо 175 болуп калат да. Акция бергенде. Дагы деле өзүңүз катталган болсоңуз 20% менен скидка менен алсаңыз болот. Бүгүнкү рубрикабыз ушундай болду. Менин өзүмдүн түгөнгөн лечебные травы эми мусоркага кетет. Сиздерге кеңири маалымат бердим деп ишенем. Дагы да суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Көрүшкөнчө.